Шырмал деген бул шырылат да, майда шырылгандыгынан шырмал болуп аталган. Алабуга районунун Кош Болот айылынын тургуну Салтанат Курманкулованын шырмал жасап жатканына 30 жылга чукулдаптыр. Ал бул өнөрдү апасынан үйрөнгөн. Азыр айылдагы бир нече келиндин башын бириктирип, бош убактыларында шырмал даярдашат. Өтө оор болот муну даярдап, ушинтип ичке салып алыш өтө оор. Жүндү сорттойсуң, onu сорттогондон кийин сабайсың, сабап анан кийиз кылып даярдап алып, анан ичи тышы болот бунун. Ичи тышын эме кылып, мына ыскытты иритесиң, оң сол кылып ирийбиз. Ушулардын баардыгын даярдап алыптыр, анан бул кийизди тиге баштайбыз да. Керектүү сырьёну башкача айтканда койдун жүнүн айылдагы эле кой малы барлардан сатып алышат. Бир эле шырмалды даярдоо үчүн 1 ай кээде андан да көбүрөөк убакыт керектелет. Салтанат айым көп учурда шырдак менен шырмалды адамдар бир деп ойлошоорун айтат. А чынында экөө бири-биринен бир топ эле айырмаланып турат. Шырдак менен бул шырмалдын айырмачылыгы бул майда тигилет, майда чийилип, майда тигилет да. Ошондуктан бул бир кылымдага да эме берет да. Өтө пышык болот бул. Мен өзү апам эмемде берген, себимде берген кийизим бар. 47 жыл болду. Шырдамалды оюп туруп эле ошо оюлган жерине эле ыскыт базылып кетет да. Алабуканын уз айымдары шырмал бир гана аталган райондо тигилерин айтышат. Ошондуктан аны Алабука районунун бренди катары таанылтуу аракети көрүлүүдө дейт Көксерек аймагындагы седеп тигүү цехинин жетекчиси Фарида Томуева. Ат башыда канча жылдан бери шырдак фестивалю өтүп атат. Ат башы шырдактардын мекени деген наам алышты. Мындай шырдакты, мындай түрүн тигиши элек алар. 4-5 жылдан бери ушуну Алабуканын бренди катары көргөзмөлөрдү уюштуруп, бренди кылып чыгарайлы деп аракет кылып, ушул шырмал фестивалын өткөрдүк. Ал жерде конкурстар болду. Шырмалды шырыган боюнча, чийген боюнча шырмалдын бардык түрлөрү келди. Алабука районунун Көксерек айыл аймагында 5 жылдан бери шырмал фестивалю өтүп келет. Ал эми райондук деңгээлде өткөн жылы гана алгачкы ирет уюштурулган. Эми уус чеберлер аны жыл сайын өткөрүп, республикалык деңгээлге алып чыгууга аракеттенишүүдө. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Туолдаев, Жалал Абад облусу.